Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз азыр Ала Тоо турак жай комплексине келип калдык. Бул жерде кайсыл жумуштар жүрүп атат, кайсыл жумуштар бүттү, кайсыл жумуштар калды. Сиздер менен кененирээк көрсөтүп кетели деп келдик. Бул жерде негизи общий 92 квартира бар да. Жалпы 92 квартиранын ичинен бизде 16 эле штук квартира калды. 9-этаждан 1 бөлмөлүү квартирадан бирөө бар. 5-этаждан 1 бөлмөлүү квартирадан бирөө бар. 3-этажда 2 бөлмөлүү квартирадан бирөө бар дагы. 3 бөлмөлүү квартиралардан бир 12-13 штук бар. Сиздерге варианттар келип көрсөңүздөр болот. Эртерээк алып жетишип калбасаңыз, быйыл уже аз эле квартира калды дагы. Бул домду бүт бардыгын бүтүрүп ээлерине тапшырып беребиз буйруса. Деп туруп, техника безопасности сактап туруп, азыр полностью ичинде кайсыл жумуштар жүрүп атат, биздин комнаталардын, бөлмөлөрдүн жайгашуулары кандай бүт баарын сиздерге кенен көрсөтүп кетели. Фасадтары, терезелери коюлган, өзүңүздөр көргөндөй. Сырткы жасалголосу болсо, орусча айтканда алюминий композитный материал деген Россиядан фирманын өзүнөн заказ кылып атабыз. Где-то бир 10-15 күн ичинде башталат дагы. Уже сырткы жасалголосу, фасады бүткөндөн кийин үйүбүз чек-чейип көрүнүп калат. Азыр канализациялары тартылып, газдары тартылып, бүт баары бүтүп калыптыр дагы. Ичинде бөлмөлөрдүн жайгашууларын сиздер менен бөлүшөлү. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп чыгып туруп эле, биринчи кабаттагы 1 бөлмөлүү болгон квартираны көрсөтөлү. Бул жер общий аянты 42 квадратты түзөт. Киргенде ушундай чакан коридору менен, өзүнүн жеке санузулу менен, бул жагыбызга кирсек болсо, кухнясы менен азыр бүт сантехнический трубалары тартылган, вентиляционный шахталары каралган, баардык шарттары менен. Бул жагында кичинекей өзүнүн балкончосу бар. Бул жакта спальняны да сиздер менен тааныштырып көрсөтө кетели. Ушундай болгон кенен, чонун, сонун спальня бар. Бүт бардыгы ушул черновой ремонту мойдон тапшырып беребиз. Терезелери пятикамерный, пластиковый ак терезелер коюлган. Кааласаңыздар алмаштырып алсаңыздар деле болот. Азыр эми подъездге чыгып туруп, сиздерге 2 бөлмөлүү квартираны көрсөтүп кетели. Бул подъездди айта кетсек, бүт бардыгы мындай комфортный да. Бул жерде лифттин өзүнүн шахталары бүт бардыгы орнотулган. 2 бөлмөлүү квартирага кирсек, ушундай кенен коридор бизди бүтүп алат дагы. Коридордон солго кеткенде эле бул жер ушундай кухнясы, анын өзүнүн чакан балкончосу бар. Жана ошондой эле кенен санузул бөлмөсү бар. Санузул бөлмөсүнөн киргенде эле бул экинчи бөлмө. Кааласаңыздар зал кылып, холл кылып колдонсоңуздар болот. Же болбосо өзүңүздөрчө бир мастер спальня кылып алганга дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми ушул 2 бөлмөлүү квартиранын экинчи спальня бөлмөсү. Бул жер дагы өтө эле кенен. Общий 2 бөлмөлүү квартирабыз болсо 65-31 метр квадратты түзөт. Азыр эми түзөтүп барып туруп, биз 3 бөлмөлүү квартираларды сиздер менен көрсөтүп, тааныштырып берели. Азыр биз сиздер менен 3 бөлмөлүү квартиранын дээрлик 13 чарчы метр болгон коридорунда турабыз. Бул коридордон эң эле биринчи солго кеткендеги башка бөлмөлөрдөн алыс, кенен болгон өзүнүн панорамный терезелери менен дагы бир спальня бөлмөсү дагы мунун эле жанында ушундай чаканыраак дагы спальня бөлмөсү бар. Бул жерде детский кылып койсоңуздар болот, же болбосо ушул сыяктуу бир чакан кылып колдонууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жака киргенден кийин бул жак өзүнүн кухнясы да, кухонный зонасы, балкончосу менен. Бул жерде жеке туалети, өзүнчө санузулу. Ошону мисалы сиз санузулдан бөлүп туруп эле, бул жакты мастер спальня кылып туруп эле, өзүнүн жеке санузулу менен, жеке туалети менен кылып койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Кенен кааласаңыз гостиный кыласыз, кааласаңыз бул жакты мастер спальня дагы кылып колдоно берсеңиз болот. Бул 5-чи кабаттагы 1 бөлмөлүү батирдин терезесинен видти караңыздарчы туугандар. Вая дегендей эле го бая. Ушундай квартирадан 9-этаждан бул жактан вид өтө сонун көрүнөт. Ошол жакта бирөө калды, 5-этажда бирөө калды. Душкадан 3-этажда бир эле штук калды. Эртерээк келип жетишип калыңыз.
Адекс курулуш компаниясы сиздер үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Кааласаңыздар сиппанелден чек чейтип сиздерге кыялыңыздардагы үйдү салып беребиз. Жок, мен жер үйдө жашабайм, мен домдо жашайм десеңиздер, пожалуйста, каалаган квартираңызды бизден келип алсаңыздар болот. Еще бул жерде рассрочкадагы каралган 80%-ын төлөйсүздөр, калганын рассрочкага оформлять этсек болот. Бирок 80%-ын төлөштүн себеби биз уже финальный этабында турабыз. Жумуштарды бүтүрүү, уже тапшыруу убагына келейин деп калдык. Ошон үчүн 80%га келип калдык. Ушул сыяктуу ушул үй жөнүндө маалымат алам десеңиздер, төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ала Тоо турак жай комплекси, Адекс курулуш компаниясы сиздердин кызматыңыздарда.